Улуттук статистика комитетинде жаңы киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык айрым ишканалар отчет тапшырбайт. Өзгөртүүнүн киргизилиши бизнеске административдик жүктү азайтуу жана отчеттун жол жоболорун жөнөкөйлөтүүгө багытталган. Нулевой отчеттор да бизде абдан көп келчи. Бизге биздин респонденттер ушул нулевой отчетту бериш үчүн биздин Горстатка алыскы район, аргы районунан келишип, ушул нулевой отчетту ай сайын келип тапшырып, отчеттун убагына жараша квартал сайын келип тапшырып турушу. Бүгүнкү күндө мына жакшы демилге болуп, бөлүк астында Стат комитет өзүнүн буйругун чыгарып, бүгүнкү күндө биз нулевой отчет берген респонденттерибизге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бүгүнкү күндө алар бизге билдирүү аркылуу эле биздин Бишкек шаар Стат комитеттин почтасына нулевой отчетторун тапшырса болот. Жаңы киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык отчеттук мезгилде иш жүргүзбөгөн, өлкөдө катталган бардык юридикалык жактар, филиалдар, өкүлчүлүктөр жана жеке ишкерлер чарбачылык финансылык ишмердүүлүгүн жүргүзбөсө, отчет тапшыруудан бошотулат. Бирок катталган жери боюнча статистикалык бөлүмгө билдирүү жөнөтүшү керек болот. Ал белгиленген күндөн кечиктирилбеши зарыл. Это касается только тех организаций, которые действительно не вели деятельность. В случае, если компания имеет хотя бы минимальную операцию, отчет должно по-прежнему предоставлять нам. Жаңы киргизилген өзгөртүүлөр ишкерлердин жумушун жеңилдетүүдө. Алар убактысын үнөмдөп, башка иштер менен алек болушууда. Бүгүн Горстатка отчет бергенде келдим эле. Мамлекет тарабынан бизнести жана ишкерлерди колдоо абдан жакшы жүрүп жатат. Анын бир көрүнүшү мына бүгүн мен отчетторду алып Горстатка келсем, отчет бербей эле почта аркылуу уведомление берсеңер болот деди. Бизге бул өтө шарттуу ыңгайлуу болду. Анткени биздин убактыбыз жана ушул жакта кеткен очередке турган убактыбыздын баардыгы үнөмдөлүп калды. Бул жакшы бизге предпринимательдерге жана ишкерлерге жакшы шарт болуп атат. Статистикалык комитет алдыда жалпы ишкана мекемелерден отчетторду электрондук түрдө кабыл алуу боюнча аракеттерди көрүүдө. Бакберди Баязбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.